Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям алып келген илім укуктардын илими. Алланың бенделердин жана өзүбүздүн. Алымдарыбыз айтат, ким Алланың акысын берсе, бенделердин акысын берсе, өзүнүн дагы, өзүнүн напсы, ар бир адамдын өзүнүн акысы бар. Өзүнүн акысын берсе, анын исламы толук дейт. Анын исламы толук. Бир Алла Таала мээримдүү экен, бенде күнөөкөр экен. Алла өзү мээримдүүлүгү менен өзүнүн акысын азыраак кылыптыр да. Бенделердин акысын көбүрөөк кылып коюптур. Бенделердин акысы бирибизде көп да. Ушул жерде отурганыбыздын баарыбыз ата-энелерибиз бар, аял бала чакаларыбыз бар, досторубуз бар. Бардык инсандын укуктары мойнубузда да. Адамдардын укугу өтө чоң. Качан биз адамдардын укуктарын бере турган болсок, ошондо тынчтык болот. Ар бир адамдын укугун эгерде биз сактай турган болсок, ошондо тынчтык болот. Эгерде адамдардын укугу сакталбаса, анда кан төгүү болот. Анда бузукулук болот. Бактысыздык болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алып келген дини укуктардын дини. İslam dini eкен. Gözdün akısı var eken, tildin akısı var eken, kulaktın akısı var eken, жүрөктүн акысы бар экен, ар бир нерсенин акысы бар экен. Ар бир акылынын акысын бергин деген буйрук келди. Ар бир акылынын акысын бергин деп буйрук келди. Мусулман менен мусулмандын канча акысы бар? Байлар менен кембагалдын ортосунда канча, ата-эне менен ортосунда канча укук? Пайгамбарыбыз алып келген илим ошол укуктарды, ошо акыларын бериш үчүн келген илим да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушуга чейин айтты. Ар бир боору бар жаныбардын акысы бар. Ар бир боору бар жаныбардын акысы бар. Эгерде ат бага турган болсоң, анда чөп жарын, жем чөбүн көбүрөөк жакшынакай карап бергин. Аны көбүрөөк иштетип, азыраак бере турган болсоң, жооп бересиң кыямат күнү. Айванга болгон мамиледе ушунчалык жооп кала турган болсок туган, инсанга болгонго кантип жооп беребиз биз? Кур'ан-ы Каримде «Васахиби бил джамби» жаныңызда отурган кишинин дагы акысы бар дейт. Аны кысып отуруп коюңуз. Жанында маршруткага отурдук, бир эле остановкага чейин. Мүмкүн ошо кишини сиз өмүр бою кийин көрбөйсүз. Ушундай болуп калат да. Бир эле остановкадан кийин түшүп калдыңыз, же тиги түшүп калды, болду. Бир остановка чогуу отурдуңуз. Өмүр бою кийин көрбөй калышыңыз мүмкүн. Ошонун акысы бар. Сиздин жаныңызда акысы бар. Сизден ыза чыкпесин. Сизден жамандык жетпесин буга. Жиркенич жана башка. Мейл отурабыз бардыгыбыз. Биз ар бирибиз өзүбүзгө суроо беришибиз керек. Мени жараткан Алла Тааланын кандай акысы бар мен? Мен ушу чөйрөмдө менин кандай акысы бар? Мен өзүмдүн кандай акыларым бар? Hazreti Muaz ibn Jabal radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin doğrunda dağı fatva verip durgan çoğ alım sahabalarga kiret. Peygamberimiz ошону Yemenге жиберип Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de saat айтып аткан. Ар бир учурларда Peygamber da saat айтып турат эле бир жолу айтты: "Я Muaz, билесиңби сен Алланын кандай акысы бар?" dedi. Sahabalardын жакшы адаты бар эле. Анча-мунча суроону чала билсе деле, толук билсе деле, бирок адепти сактап, Алланын элчиси билет деп жооп берет эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Алланын акысы Аллага гана ибадат кылынсын дейт да. Ширк келтирбесин дейт. Бул калыс Алла Тааланын акысы экен тугандар. Ибадат биз ибадат үчүн жаралганбыз. Ибадат калыс Алла үчүн кылынат тугандар. 99% Алла үчүн, 1% махлук үчүн болсо болбой калат. 1% нафс үчүн болсо болбой калат. 1% риякөрлүк үчүн болсо болбой калат. 1% акча үчүн болсо болбой калат. Ибадат калыс 100% Алла ыраазычылыгы үчүн болот.
Meni namaz bolsun, roza bolsun, hac bolsun, zeket bolsun. Bizde Allah subhanahu wa ta'ala özünü ibadat kılış üçün gana jarattı. Antkeni ibadat kılgan akıllı özü gana. Ne üçün emes? Antkeni sizdi bizdi jaratsa, müçөлөрүбүз толук, нематтарын толук кылып берип атат Алла Таала. Бардык нерсени Алла subhanahu wa ta'ala бизе камсыздап койгон. Биздин зарылчылыгыбыз үчүн, кажетибиз үчүн, рахатыбыз үчүн дүйнөнү жараткан. Өз үчүн эмес, өзүнүн абанын, тоонун, асмандын, көлдүн, эч нерсесин кереги жок. Ад-дунья силер үчүн жаралган деди. Халакту дунья ли ажликум ва халактукум ли ажли. Дүйнөнү мен силер үчүн жараттым, дүйнөнүн бардык нерселери силер үчүн. Силерди мен ахирет үчүн жараттым дейт. Өзүм үчүн жараттым дейт.